Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисал үчүн мындай да. Мисал үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталып талаш маселе. Талаш маселе бизде канча жылдан бери падышаларыбыз бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, каркыра боюнча казактарга сатып берди дедик. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызычыгыл жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадымаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадымаров бере берди, деп ызычыгылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөк. Четинди кармап отур, четинде кармап отурасың мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизнь жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мындай жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөсүң да кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошону ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мында Өзбекстандын президенти Манасайылын салып койду 40 күндө бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсо, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңер, Кааба дейт. Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, муну мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз деп, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматты териштирип алабыз, аз айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, антып берди, минтип берди деп ызычуу кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз болуп, биздин элибиз аны башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймок го эмдигиче. Анда жанагы чегара мында кыркылбастан баягы жер токтойт эле. Ошондой бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чегара талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы болсоң, сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калса эмне болот экен, анан Кудай сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага бүгүн деле бар болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. А сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт. Эгер Кудайым сага жамандык жазса, дүйнөнүн баары чогулуп келип сага жакшылык кылып бере албайт. Ушул бияка кире турган болсо, маселе чечилет эле. Сиздин сурооңузга жооп мен айтам, ашыгы менен берилди деп ойлойм.